Ата баба деген бул биздин жети атабыз. Ишеналы Арабаев 1882 жылы Кочкор районунун Күн Батыш айылында туулган. Ал башталгыч мектептин билимин алгандан кийин айыл кыштактарда мугалим болуп иштеген. 1911 жылы Уфа шаарындагы Шарк басылмасынан араб тамгасы менен балдарга арналган Алипе, Жаки, Төтө аттуу туңгуч китеби жарык көргөн. 1924 жылы Эркин Тоо гезитин уюштурууга катышып, Эркин Тоо деген макала жазат. 20-кылымдын башындагы биринчи кыргыз мугалими, улуттук мектептердин негиздөөчүсү болуп тарыхта калган. Бул араб тилинин биринчи ариптери. Алиф жана Б, алиппе. Төтө деген болсо, бул тез окуу. Ишеналы Арабаев кыргыз мамлекеттүүлүгүнө чоң салым салган, кошкон улуу инсандардан болгон. Ишеналы Арабаев мамлекеттик саясий ишмердүүлүгү менен гана эмес, агартуучулук ишмердүүлүгү жагынан дагы кыргыз инсандардын калыптанышына, кыргыз жазуусунун өнүгүшүнө, илим билимге кошкон салымы эң зор болгон деп айтсак жаңылышпайбыз да. Ишеналы Арабаев кыргыз тилин жайылтуу үчүн ат көтөргүс эмгек жасаган. Мындан сырткары улуу Манас эпосун жыйноо ишинин алгачкы демилгечиси катары тарыхта калды. Мына ушундай эли үчүн ак эмгегин арнаган улуу инсандын китептерин сүйүп окуган жаш муундар жүздөп саналат. Учурда мотивацияны биз акчалуулардан, байлардан издейбиз да. Бул бизге алардын жасап кеткен иштери, алардын ошол кезде аракети бул адамдардын ошо кайратмандыгынан, акылдуулугунан, көсөмдүгүнөн кабар берип турат да. Ушул мүнөздөрү, Ишеналы Арабаевдин ушул мүнөздөрү бизге чоң үлгү катары калат деп эсептейм. Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына жана эмгектерин даңазалоо максатында Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканасында конференция өттү. Анда агартуунун алгачкы чыйырын салган Арабаевдин элине калтырып кеткен эмгеги даңазаланды. Жипара Насырова, Адилет Алмазбеков, Өлкөдө Минара шаары.